Чын. Буга чейин баласынан айрылган ата-эненин акыйкат издеп, президент Садыр Жапаровго кайрылуусун алып чыккан элек. Бул иретте көз жашыбыз кургай элек. Ошол каргашалуу түн, ошондогу окуя баламдын телефонуна тартылып калыптыр. Ал видеодон эч нерсе көрүнбөйт. Бирок сабап жаткан балдардын үнү балабыздын аларга жалдырап, жалынып жаткан өлүм алдындагы акыркы сөздөрү жазылып калыптыр дейт маркум Рысбектин ата-энеси. 14-15-күнү караган түнү балам Рысбек, Жаныбек, Сыймык, Малик болуп төртөө арылып отурушат. Отурган маалда Жаныбек сыртка чыгып балдар сабай баштайт анычы. Аны сабай баштап эметкенде Сыймык байкап калып Сыймык ишке чыгат. Сыймыкты сабайт. Малик чөт, Маликти сабап басып калышат. Анан кийин экөө качып жөнөп эметкенден балам түшөт. Балам түшкөн моментте ошондо Жаныбек тура калып маки менен сайып эт. Эми бычак деп айтып атат булар. Бычак эмес, жөнөкөй эле кармаган маки. Булардын баарын каяктан билип атасыздар? Мунун баары баламдын телефону робододо болчу. 5 ай жатты, аны карабаптыр. Мен карабаганына сүйүнүп атам. Булар баары сатылып кеттир. Чынын айтканда. Айла кеткенде мына ары кет, бери кет, адвокат жайлаган жалданга муктаж болдук да. Братан, ал койчу, эркексиң, братан. Ертең ойло койчу. Ертең күн ойло койчу, братан. Ертең күн ойло койчу, братан. Ертең күн ойло койчу, братан. Тур. Бизден Тур. Тур сүйлөшү. Тур. Турбасаң. Давай попиздимся. Турбасаң. 5 секунд бер адамды. Братан, kaç. Ya bu saypetki bütün naksin. Süt bu. Dur, su. Ulan Ramlu. Жалынып жалбарганына карабай сабашканда ошол маалда жалынып жалбарып мен эмес, мен сайган эмесмин. Арты кениңерди ойлогула дегенине карабай баламды сабап, ош жерден эле чалажан кылып коюшканда тиштеринин баарын талкалап балам көзүн ачпай кетти. Мына ушул убакка чейин ушунун жыйынтыгын чыгарышкан жери жок. Телефонду карашпаптыр булар. Ошол карабаганына сүйүнүп атабыз биз. Анткени баламдын чыркыраган үнү, ыйлаганы, баягы күп деп башка чапканда жыгылганы, андан кийин Жаныбек келип туруп ошо машинасына сүйрөп салып кетип качып баратып ДТПга учурап, анан ДТПдан кийин ошо Айдиндин жездеси келип, Рустам деген жездеси келип, бул баланы көмгүлө, бул өлгөн турбайбы? Мына тиякта ДТП болду деп ошол убакта ошол балдар тез жардамын чакырышып, андан кийин Рустам деген Айдиндин жездеси машинага алып барып наркотик салып койгула деген сөздөр бүт жазылганда ушунун баары. Мына ушулардын баарын булар караган жери жок. Мына бул жерден Айдин, Изат, Аман, Айты, анан Ислам дагы 5 бала. Ушу 5 баланын тең ошол Рустам деген бала дагы айтып берген. Булар ДТПдан өлдү деп мага кабарлаганда, бирок 5 бала сабады деп айтып берген. Мына ошонун жыйынтыгы чыкпай атат. Экспертизада да туура эмес. Баламдын группасы 1-чи группа болсо, алар 3-чү группа кылып чыгарып беришкен. Булар бүт сатып алышкандагы мына жыйынтыгы чыккан жери жок. Балдарды камашкан жери жок. Адам өлүмү менен коштолгон окуя бейбаштык беренеси менен катталып, андагы шектүүлөр бүгүнкү күнгө чейин боштондукта жүрүшөт. Арадан канча убакыт өтсө дагы бүгүнкү күндө жыйынтыкты кой, акыйкат үчүн эч кандай аракет көрүлбөй келет. 14 февралдан 15 февралга караган түнү Кемин районуна караштуу Орловка шаарында
Орловка шаарында болгон окуя боюнча ошол жерде бир кылмыш иш болгон. Ал жерден Рыспек деген бала каза тапкан. Ошол боюнча тергөө Кемин райондук ички иштер бөлүгү менен иш козголуп, мындайча айтканда сотко чейинки өндүрүш башталып, азыркы күнгө чейин ошол иш жүрүп жатыптыр. Бизге бул ишке киргенибизге жакын аралыкта эле катышып баштадык. Бул жерде көптөн көп мыйзам бузуулар жана бири-бирине дал келбеген учурлар көп экен. Себеп дегенде ошо каза болгон баланын канынын группасы өзүнүн личный карточкасы боюнча бала кезинен ар бир адамдын личный карточкасы болот. Медицинский ошол карточка боюнча анын каны 1-группада деп жүрөт. А бирок соттук медициналык экспертизанын заключение корутундаларында анын группа каны 3-группа деп жана ошол жана кырсык болгон машинеден кармагычында ошо 3-группада кан табылган. Ошол жабырлануучунун каны деп ошондой тыянакка келишкен. Бул жабырлануучунун каны 1-группада кан, тигиники 3-группада бул жерден бири-бирине келишпестик жагдай. Мындан тышкары ошол иш боюнча күбөлөр жана жабырлануучулар суралган. Алар деген көргөзмөсүндө айтып жатышат. Ал машинеге салганда уже без сознания, өзүндө эмес салынган. Өзүндө эмес салынганда эгер машина кырсыктан удар болгондо ал жаракат алган, каза болду деген эмне башынан өйдөрөөк жагынан жаракат алган. Каза болгон удар ошол жерден болгон деп көргөзүлгөн экспертизанын заключениясы, бирок ал болушу мүмкүн эмес деп биз эсептейбиз. Как юрист катары, адвокат катары биз эсептейбиз. Себеп дегенде ал үчүн ал туруп жана же болбосо эңкейип бараткан болуш керек болчу. Көргөзмөлөр боюнча жабырлануучулардын жана күбөлөрдүн көргөзмөсү боюнча ал машинеге сүйрөп салган жаткан бойдон положениясында кетип бараткан, ошол учурда кырсыкталган. Мындан тышкары тергөө учурунда ошол окуя болгон жерди кароо учурда телефон алынган экен. Телефонду 5 ай тергөөдө туруп, бирок ичин ачып текшерген эмес тергөөчү тарабынан. Анан жабырлануучуга ошо каза болгон баланын эне атасына ошол телефонду өткөрүп бергенде ошонун ичинен диктофондук запись табылган. Диктофондук запись ошо уруш башталгандан баш аягы 70 минутта, 1 сааттан ашык запись бар. Ал жерде ошо уруш эмнеден чыкканы, ким кандай сабагандыгы жана башка окуя болгондон кийин кандай сөздөр болгондугу бүт бара жазылган. Бирок аны тергөө органдарына далил зат катары биз өткөзүп бергенбиз. Ага мындан тышкары биз Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жана ошондой эле Ички иштер министрлигине кат жолдогонбуз. Мында андан да тышкары эмеге Кыргыз Республикасынын президентине да кат жолдогонбуз. Ушундай 5 айдан бери адам өлдү, тигилерди хулиганство менен гана жоопко тарткан. Ошонун баарын кат жолдогонбуз. Ушундай кайрылууларды жардам бериңиздер, мыйзамдуулукту орнотуп бериңиздер деп. Бирок азыркы учурда экспертизага кайра дайындалган, 3-чү жолу экспертиза дайындалып жатат. Ошонун азыр жыйынтыгын күтүп жатабыз. Азыркы учурда ошо тергөө жүрүп жатат. Чын